Исмаилов Искендер Исмаиловичте. Рахмат. Мен эки кандидат тең колдо. Мен бир суроо бергим келет да Замирбек Марипбаевичка. Кече интернетте чыкты, сиз өз каалооңуз менен жумуштан кеттиңиз. Же вице-премьерликтен эмнеге кеттиңиз? Искендер Исмаилович, мен өз каалоом менен ошо вице-премьерлик кызматынан кетип атам. Бул боюнча мына 2 жыл мен өзүмүн күчүмү, өзүмүн тажрыйбамы, акылымы ошо өкмөттө иштеп, өз мүмкүнчүлүктөрүмү жылдырып көрдүм. Эми премьер-министр тарабынан дагы сунуштар болду. Ушул өзгө чакырдылар министрлигинде иштешели, чогулушели деген мен ошого макул болдум. Жок, бул жерде бир жөнөкөйлө бир положение дейбизби бар эле да, Мухаммедкали Дүйшекеевич. В связи с переходом деп койсо болбой белем. Өз каалоосу менен кеткен адамды сиз кайтып бул жумушка чакырып атасыз. Значит, бул өкмөттө вице-премьерликтен иштей албай, мен жумуштан кетип атам деп атат. Туурабы? Искендер Исмаилович, бул жерде мында юридикалык процедура бар да. Мисалы үчүн бүгүн Асрандиев Эркин мырзаны алып келиш үчүн бүгүн анда өзүнчө Аскаровду алып келип МЧСке коюп, ал бошоп, силер колдоп, бошоп келгенден кийин президентибиздин жарлыгы чыккандан кийин кайра келишибиз керек бугачы. Кайра виценин ордуна дагы кандидатура алып келиш керек. Ошон үчүн процедураны жөнөкөйлөштүрүү үчүн ошондой алып келдик. Бул юридикалык жаксан туура болуш керек да. Сиз суроо беришиңиз мүмкүн. Бүгүн тиякты МЧСке колдой элекпиз. Аскаровду. Жумуш орну виценики бошой элек. Асрандиевди кантип алып келип алдыңар деген суроо болот да. Юридикалык жактан. Ошон үчүн ушуну туура кылалы дедик да. Же болбосо арызды в связи с переходом на другую работу деп жазса туура болмок деген айтып атам да. Экинчи бир кызык бир жагдайды айтайын деп атам, Мухаммедкали Дүйшекеевич. Мага кече Кара Суу акимчилигинен кат келип түштү да. Кара Суу районунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аймактарда дотациядан чыгаруу багытында тапшырмаларды аткаруу максатында Кара Суу райондук аймагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жергиликтүү бюджеттерин толтуруу, аларды жылдан жылга көбөйтүү максатында райондук мамлекеттик администрациясы менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бир топ жумуш аткарылды деп бул цифраларды жазып атат дагы. Анан сиздин финансы министрликке жазып атат. Бул 2018-2019-га Касымали премьер-министр болгондо да жазып атат. Азыркы премьер-министр Жээнбаевага дагы жазып атат да. Урматтуу министр, биз ошо өкмөттүн тапшырмасын аткаруу боюнча жумуштарды аткарганыбыздын себебинен биздин 4 айыл өкмөттү дотациядан чыгарып койгула деп 2 жылдан бери суранып атат да. Минфин 2 жылдан бери буларды дотациядан чыгарбай, жылда 37 миллион сом акча берип атат. Акимчилик суранып атат. Бизди дотациядан чыгарып койгула. Бизге уравнивающий грант кереги жок. Биз өзүбүздү 10 секунд. өзүбүз каржылап атабыз. Ушу жетпеген акчаны башка бир регионго бергиле десе, Минфин жок, мен силерге уравнивающий грант беребиз, ушу акчаны алгыла деп атат. 10 секунд. 10 секунд. Ушуну толуктай бүтүрүп коеюн. 10 секунд. Бул нерсеге мен түшүнбөй калдым да, акыры кеченен кийин кат жазган экен. Вице-премьерге дагы. Анан мен бул катты алдым, ал киши кетип атат, ал киши башка кишиге кат жаз дедим. Бүгүн Рахмат. Биздин программабызда тескерисинче айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу боюнча мына быйыл айттык. 40 айылдан кем эмес дотациядан чыгарышыбыз керек да. Ар бир губернатор, областын жетекчиси акимдер менен айыл өкмөт менен иштеп, бизге бюджетибизге абдан чоң мындай жакшы таасири болмок да. Мен уккан эмесмин, мен азыр териштирейинчи аны. 10 секунд. 10 Сен секунд. бул Минфин уккан эмесмин деп сиз отурасыз. Минфинге кат келип атат. 2 министрге жазып атат. Ал орун басарына берсе керек. Орун басар бир начальник управления берсе керек. Ушул жерде Минфиндин бүгүнкү бири-биринде болгон бир Рахмат. Мен териштирейин, аны жооп берем өзүм. Териштириңиз. Териштирем. Кийинки сөз